Учурдагы Каракол шаарынын аймагында жайгашкан жерде 1974-жылы дене тарбия жана спорт ортосу ачылган. Каракол шаарынын Нагима Айтматова көчөсүндө орун алган стадионго караштуу аймактын жалпы аянты 5,17 гектарды түзөт. Заманбап талаптарга жооп берген стадиондун батыш тарабында жайгашкан трибуналар 3380 көрүүчүгө ылайыкталган. Трибуналарда кийим алмаштыруучу бөлмө, мелдештерди өткөрүү үчүн бир нече функционалдык жана административдик бөлмөлөр, VIP коноктор, медиа өкүлдөрү, ТВ адистери, беттештин расмий өкүлдөрү жана калыстар үчүн жана VAR системасы үчүн бөлмөлөр орун алды. Белгилесек, стадиондогу стационардык VAR системасы Кыргызстандагы алгачкы болуп саналат. Стадиондун негизги оюн талаасы гибриддик болуп, аны чуркоо аянтчасы курчап турат. Андан сырткары футбол аренасына караштуу аймакта жасалма чөптүү 2 машыгуу оюн талаасы курулду. Ал эми стадиондун өзү жана анын карамагындагы аянтчылар жарык берүүчү заманбап шам чырактар менен жабдылып, футболдук беттештерди кечки убакытта өткөрүүгө шарт түздү. Каракол шаардык стадионду реконструкциядан өткөрүүнүн башкы максаты болуп, футбол боюнча аймактык жана республикалык масштабтагы турнирлерди жана өлкө чемпионатынын беттештерин өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүү болду. Бул спорттук комплекс Каракол шаарындагы жана Ысык Көл облусундагы жалгыз ири спорт объектиси. Стадион аймактын тургундары жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында дени сак жашоо образын жайылтууга шарт түзүп, эл аралык деңгээлдеги мелдештерди кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк берет. Белгилесек, келечекте бул объектинин чыгыш тарабында трибуналар курулат. Аталган стадион Кыргыз Республикасынын премьер-лигасында Каракол шаарынын атынан ойногон Барс футболдук клубунун үй аренасы болот. Дал ушул стадиондо тарбияланган келечек муундун өкүлдөрү жеке эле облустун эмес, жалпы журтубуздун, сүйүктүү Кыргызстаныбыздын сыймыгы болот деп ишенебиз. Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын тургундарына жана футбол сүйүүчүлөрүнө жаңыланган стадион кут болсун.